Борбордук Азия боюнча эң чоң чимерек аттракциону Алматыда ачылды. Бактылуу көз деп аталган түзүм 2 октябрда элге тартууланды. Чимерек аттракциондун бийиктиги 60 метр, 208 орунга эсептелген. Ар бир кабина климат көзөмөл жана 3 тилдүү аудио гид менен жабдылган. Техникалык тейлөөнү италиялык адистер камсыздады. Алардын айтымында аттракциондо буга чейин байкалбаган көптөгөн кызыктуу опциялар кошулду. Кытайда фокусниктер эң көп жолу кийим которуп Гиннестин рекордтор китебине катталышты. Малайзиянын тургундары 1 мүнөттө 19 ар кандай костюм көрсөтүшкөн. Япониядан эң узак жашоочу адамдар гана эмес, ит менен мышыктар дагы катталды. Дал ушул өлкөдө аталган жаныбарлардын эң кары өкүлдөрү тарыхый рекорд койду. Иликтөөлөргө ылайык Японияда иттердин орточо жашоо узактыгы дээрлик 14 жыл, мышыктыкы 12 жыл. Үй жаныбарлары эмдөөлөр жана саламат тамактануунун аркасында көбүрөөк жашап баштаган. Мындан тышкары өлкөдө дээрлик жолбун иттерди көрүүгө мүмкүн эмес. Кытайда жубайлар 54 жылдан бери үңкүрдө жашап келет. 81 жаштагы Лиан Сизефу жана 71 жашар Ли Суин баш кошкондо жашай турган турак жайы жок болгондуктан үңкүрдө байыр алууга аргасыз болушкан. Жубайлар үйүн өздөрүнө ылайыктап жасап алып, 4 балалуу болуп, аларды үңкүрдө чоңойтуп эрезеге жеткирди. Жергиликтүү бийлик жубайларга мамлекеттик батир сунуштаган. Бирок алар үңкүрдө жашоо ылайыктуу, кышында жылуу, жайында салкын экенин билдирип баш тартып келишет. Дубайда дүйнөнүн эң бийик имаратынын курулушу башталды. The Tower мунарасынын бийиктиги 928 метрге жетет. Куруучу компаниянын маалыматына ылайык, жаңы имарат Париждеги Эйфель мунарасы сыяктуу архитектуралык мааниде болот. Бирок анын эң үстүнкү кабатында кароо аянтчасы менен ресторандар ачылат. Кошумчалап кетсек, аракеттеги дүйнөнүн эң бийик имараты Бурдж Халифанын бийиктиги 828 метрди түзгөн. Улан Мамашеров, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.